УКМК мурдагы депутат Канат Исаевди кайрадан кармады. Бул маалыматты 24 KG агенттигине күч түзүмдөрүндөгү булактар тастыктады. Маалыматка караганда экс-депутат 20 ноябрда кармалган, бирок кайсы иш боюнча кармалганы такталган жок. Эскерте кетсек, 2017 жылы сентябрь айында президенттик шайлоонун алдында Канат Исаев бийликти күч менен басып алууга аракет кылуу боюнча кылмыш ишинин фигуранты болгон. 2019 жылы апрель айында тергөө иштерин токтотуу чечими кабыл алынган. Гараж ээлери мэриянын кызматкерлерине бензин чачып, тазалыктын техникасына зыян келтирди. Бишкек шаарынын мэриясы төмөнкү жалда жайгашкан гараж кооперативиндеги жаңжал боюнча комментарий берди. Бишкек шаарынын мэриясынын жерди пайдалануу көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкерлери 22 ноябрдан баштап уруксатсыз объектилерди демонтаждоо иштерин баштаган. Мурда бул жерде гараж кооперативдери жайгашкан. Бирок мыйзамсыз объектилердин ээлери Бишкек шаарынын мэриясынын жерди пайдалануу көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкерлеринин ишине кийлигишүүгө аракет кылган. Уруксатсыз объектилердин ээлери кызматкерлерге бензин жыттанган суюктукту чачкан. Ошондой эле тазалык муниципалдык мекемесинин кызматтык унаасы жана атайын техникасы жабыркаган. Буга чейин башкармалыктын кызматкерлери аталган объектилердин ээлерине түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Учурда окуя болгон жерде укук коргоо органдары иштеп жатат. Право собственности зарождается с момента, когда непосредственно оно регистрируется в органах регистрации. На сегодняшний день мы предоставили выписку о том, что непосредственно право собственности на сегодняшний день зарегистрировано в соответствии с 4 Земельного кодекса Кыргызской Республики за мэрией. У них то, что они сейчас ссылаются на этот документ, оно в госрегистре не зарегистрировано. Соответственно, права на сегодняшний день у них отсутствуют. Более того, насчет спора. Административным судом на сегодняшний день уже было вынесено постановление о том, что постановление мэрии о предоставлении данного земельного участка, что оно было вынесено в соответствии с действующим законодательством. В этой связи письмалдар жустукайтинин чоком негизинде демонтаж кылганда иш-чараларды аткарганга келишкен. Бирок өзүңүз көргөнүңүздөй тоскоолдук болуп решение суда о выселении есть? А если выселение? Это что, жилой дом, что ли, что поселение? Это значит, суд должен ставить точку правильно? Судопроизводство не должно никаких манипуляций. Подождите. Статья 12 Конституции. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордо. 3-чү дүйнөлүк согуштун башталышыбы Путин билдирүү жасады. Владимир Путин атайын аскердик операцияга байланыштуу кырдаал боюнча билдирүү жасады. Урунуттуу учурлары: аймактык жаңжал Россияга болгон батыштын алыскы аралыкка атуучу ракеталарынын чабуулунан кийин глобалдык мүнөзгө өттү. Душмандын алыскы аралыкка атуучу куралды колдонуусу атайын операциянын жүрүшүнө таасир эте албайт. Россиянын өзөктүк эмес гиперүндүү жаңы баллистикалык ракетасы сыналды. Сыноо ийгиликтүү өтүп максатына жетти. Днепропетровск шаарындагы ири өнөр жай комплекси жок кылынды. Биз орто жана кыска аралыкка атуучу ракеталарды жайгаштыруу чечимин АКШнын жана анын сателлиттеринин аракеттерине жараша кабыл алабыз. Бутага алынуучу объектилер Россия Федерациясында болгон коркунучтарга карата тандалат. Москва Украинадагы жай тургундарга жана башка өлкөлөрдүн жарандарынан чабуул жасала турган жерлерден чыгып кетүүнү алдын ала сунуштайт. Муну гуманитардык себептерден улам жасайбыз. Россиялык жаңы ракеталардын ылдамдыгы секундасына 2-3 чакырымга жетет. Душмандын ракетадан коргонуу системалары аларды тоса албайт. Эл аралык коопсуздук системасы Россия эмес АКШнын өзү талкалады. Өзүнүн гегемониясына чырмалып отуруп, дүйнөнү глобалдык жаңжалга түртүүдө. Россия буга чейин азыр дагы маселени тынчтык жолу менен чечүүгө даяр. Ошондой эле кырдаал кандай жаатта өзгөрбөсүн, ага да даяр.
Касым-Жомарт Токаев Украинанын айланасындагы кырдаалдын курчушуна байланыштуу коопсуздук чараларын күчөтүүнү буйруду. Мамлекет башчысы Касым-Жомарт Токаев премьер-министрге, президенттик аппараттын жетекчисине, баардык күч түзүмдөрүнүн жетекчилерине жана акимдерине аскерий жана жарандык объектилердин коопсуздугун камсыздоо боюнча чукул чараларды көрүүнү тапшырды. Бул Украинанын айланасындагы кырдаалга байланыштуу, деди мамлекет башчынын басма сөз кызматы. Газга канча машина очурат карагылачы? Газ жок шаарда. Бишкекте автогаз тартыш болууда. Социалдык тармактарда май куюучу жайлардагы узун кезектердин видеосу тарап жатат. Нефтрейдерлер логистикалык көйгөйлөрдөн улам автогаз республикага пландалган көлөмдөн аз келип калганын билдирди. Көйгөй келерки дүйшөмбүгө чейин толугу менен чечилери айтылды. Газ жок, проблема болот. Газдын баасы кымбаттайт окшойт. Сен санаган жокпу? Насыл газга очурат. Дмитрий Бивол сүйүктүүсүнө баш коштубу? Ирактык ишкер айым Мармар Аль-Хилали социалдык тармактагы баракчасына мушкер Дмитрий Биволда тартылган видео менен бөлүштү. Ошондой эле катталуучулары айымдан баракчасына экөөңөр үйлөндүңөрбү же дагы дос бойдон сыңарбы деген суроо калтырган. Ага Мармар биз аял күйөөсүбүз деп жооп калтырган. Эске салсак, ал Дмитрий Бивол менен Артур Бертербиевдин беттешинен кийин социалдык тармакта Биволду колдоорун жазып чыккан. Мармар азыр 38 жашта. Ал 1986 жылы 5 августта төрөлгөн. Instagram баракчасында 1,5 миллион катталуучусу бар. Ал белгилүү бренддер жана таасирдүү адамдар менен кызматташат. Ал интерьер дизайн боюнча магистр даражасына жана журналист, актриса катары тажрыйбасы бар. Өзбекстанда атасы күйөөгө чыгуудан баш тарткан кызын өлтүрдү. Өзбекстанда сот кызын өлтүргөн атаны 10 жылга эркинен ажыратты. Коркунучтуу кылмыш Турак турган районунун Исфахон айылында болгон. 50 жаштагы жаран 22 жаштагы кызын жоолук менен муунтуп өлтүргөн. Себеби кызы кудалашкан жигитке турмушка чыгуудан баш тартып, атасына башка бирөө менен сүйлөшүп жүргөнүн айткан. Соттун материалдарына ылайык кызын бир нече мүнөт жоолук менен муунткан. Андан кийин жансыз денесин жер төлөөгө алып барып койгон. Жаран кызын өлтүргөндөн кийин өз жанын кыюуга аракет кылган, бирок кийинчерээк ал оюнан кайтып укук коргоо органдарына барууну чечкен. Сотто күнөөсүн мойнуна алып кылган ишине өкүнөрүн билдирген. Маркумдун апасы кызын өлтүргөн күйөөсүн кечиргенин айтып, бирок ал жасаган кылмышы үчүн жазасын алыш керектигин кошумчалаган. Интернетте үйүнөн чыгарылган 2 кызга жардам берген Улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевге ыраазычылык айткан апанын видеосу тарады. Апанын айтымында кыздар ата-энесинен калган үйдө жашоого укугун коргой албай жаткан учурда Камчыбек Ташиев маселеге кийлигишип жардам көрсөткөн. Бул окуя коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Видеодогу апа курулуш компаниясынын аракеттерин сынга алып, мыйзам чегинде адилеттүү чечим кабыл алынганына сүйүнүп ыйлаган. Карабайтым көз көрүнө тилердин будалаган. Ошентип адамдар ошондойбуз баары. Колунан бирдеме келсе ошентип байкушкуктарды кордоп. Rakıptaki yaşındaylarga жақсы жардам берет дейт. Öyle жақсы адам екен. Соғып дейсің. Соғып деймін. Üçü sarıp canı yaşarsın. Aşırıldın soğuk deysin. Жақсылықты жетімleri bakışlar. Temsil edip görünген, kimdi үйін тартып алып, қамсыздандырып, жөн беріп, мұндай қылып, үйіңерді жашағыла деп қойған орнына қайрат. Адам ошандай да. Ептемені өзім елі көмечіне гүл тартады. Шықты анау.